2024 жылы Казакстандан эмгек сиңирген дарыгер деген атактуу наам биринчи жолу негизделген. Бул дагы бир жолу медицина тармагынын мамлекет үчүн канчалык маанилүү экенин баса белгиледи. Азыр биздин өлкөнүн жарандары үчүн өз мекенинде эле дүйнөлүк деңгээлдеги казакстандык дарыгерлердин колундагы эң заманбап медициналык технологиялар жеткиликтүү. Алардын көпчүлүгү ушул жерде улуттук илимий медициналык борбордо иштейт. Ага 25 жылдан ашуун убакыттан берги белгилүү хирург Казакстанда биринчи болуп эмгек сиңирген доктор наамын алган Абай Байгенжин жетекчилик кылат. Сиздер менен Ульяна Ашимова, бул иш билги программасы, Silkway телеканалынын долбоору. Анда биз жөн гана суроо берип, жооп алып ким болбостон, чечимдери менен аракеттеринен көп нерсе көз каранды болгон адамдар ким экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Кто они? Люди, от решений и действий которых многое зависит. Бүгүн программадан көрүңүздөр. Жапондор менен казактар үчүн кадимки нерсе европалыктарга жат көрүнүш. Ошондуктан алар операция жасашат. Медициналык университеттердин жанында көп тармактуу нормалдуу оорукана жок. Казакстанда жаш дарыгерлерди ким жана кантип окутат? Сизге эң мыкты дипломду бүтүрүүчү келип, медициналык борборуңузда иштегиси келет. Ал эч нерсе билбейт. Оорулууга кантип жана кайсы тарабынан жакындаш керек экендигин билбейт. Жөн гана дарыгердин эмес, бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын ката кетирүүсүнүн баасы кандай? Бир да жалпы практикадагы дарыгер балдарды туура дарылоону билген жок. Эмне үчүн ата-энелер барган сайын балдарын эмдөөдөн баш тартышууда? Спутник вакцинасы Казакстанга келери менен мен үй бүлөмдү толук эмдеттим. Балдарды дагы баарын эмдеттик. Дарылоо протоколдорунда жазылбаган абдан маанилүү нерсе жөнүндө көңүл көтөрүлөт, оптимизм пайда болот. Абай Байгенжин, улуттук илимдер медициналык борборунун негиздөөчүсү жана жетекчиси, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, медицина илимдеринин доктору. Саламатсызбы, Абай Кабатаевич. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Жакында улуттук илимий медициналык борбор эң жогорку категориясын дагы бир жолу тастыктады деген маалымат тарады. Дарыгерлердин жогорку категориясы эмне экенин түшүнөбүз. Бирок медициналык мекеме үчүн бул эмнени билдирет? Высшая категория медицинского учреждения. Во-первых, здравствуйте, Ульяна. Очень приятно. Биринчиден саламатсызбы, Ульяна. Сизди дагы бир жолу көрүп турганыма кубанычтамын. Ооба, биз биринчи жолу жогорку категорияны тастыктап жатабыз. Бул эмнени билдирет? Биринчиден биздин медициналык ишибизден тартып, мисалы тейлөө кызматтарына чейин, кир жуугандан баштап гараждарга чейин баары эң жогорку деңгээлде иштеши керек. Бирок эң негизгиси биз үчүн бейтаптын канааттануусу маанилүү. Бул ар кандай критерийлер аркылуу бааланат. Улуттук көз карандысыз экспертиза муну тастыктады. Ошондуктан биз азыр абдан кубанычтабыз. Мындан тышкары бизде европалык сертификат дагы бар. Биз Евро биримдиктин мыкты ишканасы деп 3 жолу таанылганбыз. Ошондуктан бул биз үчүн жаңы нерсе эмес. Мы становились 3 раза лучшим предприятием Евросоюза, так что нам это не привыкать, не впервые. Чындыгында эле эң жогорку деңгээлде иштеген клиника ичинен кандай иштээрин көргүм келет. Абай Кабатаевич, бул жерде акыркы ирет чоң курулуш 25 жыл мурун борборду сиз курган кезде болгон. Биз азыр келип дагы курулуш жүрүп жатканын көрдүк. Бул да сиздикиби? Да, это моя гордость. Ооба, бул менин сыйлыгым. Биз өз каражатыбызга 200дөн ашык орунга эсептелген клиниканы кошумча куруп жатабыз. Клинику. Это пристройка. Бул негизги корпуска кошулган имарат болот. Бул жерде Казакстанда өнүгө элек 10 бөлүм жайгашат. Тех, которых в Казахстане не получил развития. Мисалы, бул эң жогорку технологиялар, мисалы кадимки офтальмология бөлүмүн алалы. Мен Жапонияга барганда көзүмдү текшертип көрүүнү чечтим. Анткени бул жакта мага катаракта деп диагноз коюшкан жана операция керектешкен. Мен Жапонияда көз дарыгерине кайрылдым. Ал болсо, сиздин көзүңүзгө эч кандай операциянын кереги жок деди. Мен сурадым, эмне үчүн? Ал мындай деп түшүндүрдү. Сиздер совет доорунда европалык стандарт боюнча операция кылууга көнгөнсүздөр. Анткени шарттуу түрдө айтканда, негизги калкыңыздар орус европалыктар. Ал эми биз азиялыктар, жапондор жана сиздер казактар,
корейлер менен кытайлардан айырмаланып терең эмес көз чуңкуруңуздар бар. Ошондуктан биз үчүн кадимки көрүнүш болгон нерсе европалыктар үчүн нормалдуу эмес сезилет. Алар ошондуктан операция кылууга аракет кылышат. Ошондон кийин мен офтальмология бөлүмүн ачууга бел байладым. Япондор жардам берүүгө даяр экенин айтышты. Поэтому они сразу же предложили. Я им говорю, я хочу построить такое отделение. Они говорят, мы готовы вам помочь. Поэтому я строю вот такое отделение. Второе. Экинчиден кулак, баш, мурун оорулары өтө кеңири тараган. Бирок Казакстанда бул багыт жогорку технологиялык деңгээлде өнүккөн. Биз дагы эле эски советтик ыкма менен иштейбиз, сындырып кесебиз. Ошондуктан мен бул жаатта кытайлык досторумдун жардамы менен жаңы кызмат түзүп жатам. Я с помощью моих друзей, теперь уже китайцев, здесь буду создавать вот такую службу. Абай Кабатаевич, сиз ардактуу дарыгер наамын алганыңызда бул сыйлык миңдеген дарыгерлерге таандык деп айттыңыз. Балким бул өлкөбүздө медициналык кызматкерлердин эмгегин ушунчалык жогору баалаган биринчи жолу болгондугуна байланыштуу айтылса керек. Работников в нашей стране такой высокой награды, которую вам вручил президент. Но если говорить... Бул сыйлыкты сизге президент тапшырган. Бирок жалпы тармак жөнүндө айтсак, медициналык кадрлардын жетишсиздиги дагы эле сезилеби? Же акырындап бул көйгөй жоюлуп жатабы? Потихонечку он уже нивелируется. На ваш взгляд? Если взять немножко в ретроспективе 20-летней давности, то сейчас ситуация намного... Эгер 20 жыл мурдагы абалды карасак, азыркы жагдай алдаганча жакшы. 20-25 жыл мурун мен жаңыдан курулган клиникага кадрларды тандап жатканда катуу кризис болду. Был жесточайший кризис, никого не было из докторов, более-менее уверенные в себе доктора. Жакшыраак адистердин көбү башка өлкөлөргө кетип, жеке клиникаларын ачып, мамлекеттик саламаттыкты сактоо тутумунан алыстап кетишкен. Отошли от системы здравоохранения. Демек алар кесиптен такыр эле кетиштиби? Көпчүлүгү мамлекеттик тутумдан чыгып кетишти. Мага күч аракеттин өтө чоң баасы менен команда түзүүгө туура келди. Германиядан, Түркиядан, Польшадан адистер келишти. Из Польши. Биздин казакстандык дарыгерлерби? Ооба, биздин дарыгер. Демек сиз аларды кайра алып келдиңиз? Ооба, мен аларды кайтарып келдим. Москвадан башка көптөгөн шаарлардан биздин дарыгерлер кайтып келишти. Анан биз эң мыкты бүтүрүүчүлөрдү тандап ала баштадык. Ошол убакытта мындай тандоо мүмкүнчүлүгү бар эле. Жаш дарыгерлерди көп санда окутуп, өз ордубузда үйрөтө баштадык. Молодых докторов стали обучать на месте. Сиз бүтүрүүчүлөрдүн мыктылары жөнүндө айтып жатасызбы? Обучение. Ооба, биз адистерди окутууга чоң көңүл бурдук. Албетте толугу менен бул маселени чече алган жокпуз. Бирок персоналдык даярдыкты күчөттүк. Бүгүнкү күнгө чейин мен билим берүү үчүн каражат аябайм. Колдон келген жерге жиберип, адистерди окууга жөнөтөбүз. На учебу. И буквально вот осенью этого года Быйыл күзүндө биздин окуу сапатын көзөмөлдөө комитети бир тыянак чыгарды. Астанадагы илимий изилдөө борборлорунда даярдалган дарыгерлер Казакстандагы медициналык жогорку окуу жайларына караганда ал да канча жакшы. Врачей, чем медицинские вузы Казахстана. Вот это да. Бул бүгүнкү күндө аксиомага айланган факт. Бул көрүнүштүн түшүндүрмөсү да бар. Анткени медициналык окуу жайлардын басымдуу бөлүгүндө клиникалык база жок. Албетте кээ бир аймактык же шаардык ооруканалар клиникалык база катары колдонулат. Бирок алардын деңгээли азырынча жаш дарыгерлерди мыкты даярдап, билим берүүгө жетишсиз. Уровень самих врачей еще не такой, чтобы они могли знать все и передать моим молодым докторам. Анда Казакстандагы медициналык жогорку окуу жайлары тууралуу кеңири сүйлөшөлү. Жалпысынан медициналык билим берүү кандай өзгөрдү? Акыркы жылдары бул тармакка көп нерсе киргиздик. Сиздин оюңузча кайсы өзгөрүүлөр пайдалуу болду, ал эми кайсынысы анчалык натыйжалуу эмес? В то время Мен айта алам, мурун Казакстанда 6 мамлекеттик медициналык университет бар болчу. Алардын окуу программалары бири-биринен айырмаланчу. Существует закон, существует постановление правительства, по которому Биз унитардык мамлекет болгону менен мыйзамдарга ылайык. Казакстан аймагындагы ар бир студент бирдей билим алышы керек. Бирок бул иш жүзүндө аткарылган жок. Анда да азыр кошумча медициналык факультеттер ачылды. Алардын окутуу ыкмалары да ар башка. подходами. Например, открыли в Кокшетау Маселен, Көкшетау менен Петропавлда жаңы медициналык факультеттер ачылды. Бирок алар мурунку педагогикалык университеттердин базасында түзүлдү. их превратили в университеты, при них открыли факультет, медицинский факультет.
демек аларга ким сабак берет? Это те доктора, которые... Аймактык же шаардык ооруканада иштеген дарыгерлер. Биз текшерип көрдүк, алардын көпчүлүгү медицина үчүн негизги предметтердин бири болгон гистологияны толук үйрөнүшкөн эмес. Бул өтө чоң көйгөй. Это основа основ. У них вообще нету подготовки. Сиздин оюңузча эмне үчүн окуу программалары ушунчалык туш келди өзгөрүп жатат? Нет профессионализма, нет. Буга кесипкөйлүктүн төмөндүгү жана окутуучулук базанын начардыгы себеп. Бүгүнкү күндө профессордук окутуучулук курамдын деңгээли басымдуу бөлүгүндө талапка жооп бербейт. Мен азыр Казакстандагы бардык медициналык ассоциациялардын координациялык кеңешин жетектейм. Ассоциации Казахстана. И у нас есть... Бизде көз карандысыз экспертиза бар. Ал колледждер менен жогорку окуу жайлардын окутуучуларын баалоо менен алектенет. В колледжах и вузах. Так вы представляете? Бул баалоо эл аралык стандарттарга, тактап айтканда АКШ менен Европанын протоколдоруна негизделген. Бирок көпчүлүк окутуучулар ошол деңгээлде билими жок болуп чыгууда. Это вот истинное образование. Так подавляющее большинство не могут сдать. Бир кезде Казакстанда педиатрларды даярдоону токтотушкан. Сиз буга кандай карайсыз? Вам как Это было решение руководства страны. Бул мамлекеттин жетекчилигинин чечими болду. Мен кайсы деңгээлде кабыл алынганын билбейм, бирок биз Европанын системасын көз жумуп эле кабыл алдык. Европада төрөлүү көрсөткүчү 1ден 1,7 чейин. Бул калктын азайышына алып келет. Ал эми бизде бейби бум, жыл сайын 500 миллион бала төрөлөт. Муну салыштыруу мүмкүнбү? Ежегодно 500 000 рождается. Разве можно сравнивать? Бизде буларды даарылай турган жетиштүү дарыгерлер жок. Мен мисалы чоңдор үчүн дарыгермин. Аялым педиатр, реаниматолог. Ал азыр пенсияга чыккан. Бирок ошол убактагы мыкты педиатрлардын бири болчу. Бирок ошол учурда биз жалпы практикадагы дарыгерлерди даярдай баштадык. Бирок алардын бири да балдарды толук кандуу дарылай алган жок. Себеби эмнегедир? Балдар бул кичинекей, чоңдор деп эсептешти. Бул таптакыр туура эмес түшүнүк. Детей. Почему-то было принято считать, что дети – это маленькие взрослые. Это абсолютно не так. Жакшы, бул катааны оңдошту да. Ооба, азыр кайрадан педиатрия адистеги кайтарылды. Мен сизди угуп отуруп катаанын баасы канчалык чоң экенин түшүнүп жатам. Бир убакта биз педиатрларды даярдабай калдык. Анан кайрадан окутууну баштадык. Бирок бир дарыгерди даярдоо үчүн кеминде 7 жыл керек. Андан кийин дагы практика талап кылынат. Натыйжада педиатрлар жетишсиз болуп, балдардын чоң бөлүгү эң маанилүү куракта квалификациялуу медициналык жардам ала албай калды. Большое количество детей остаются без квалифицированной медицинской помощи в такой важный для них период жизни. Сиз толугу менен туура айттыңыз. Медициналык окуу жайларда студенттерге билим бере турган чыныгы адистер жетишпей жаткандай. Себеби мыкты дарыгерлер азыркы учурда практикада иштеп жатышат. Анда студенттерди ким окутат? Бул системаны кантип туура жөнгө салуу керек. Здесь практиковать, а кто тогда учить? Как правильно это настроить? Медициналык окуу жайларда көп профилдүү оорукана жок, өз клиникалык базалары болушу керек. Алар студенттерди факультеттик медицинанын негизинен баштап, госпиталдык деңгээлге чейин бейтаптар менен иштеши зарыл. Начиная от, будем говорить, факультетской медицины до госпитальной медицины, все проходить с больными. Анан мисалы жогорку окуу жайын артыкчылык менен бүтүргөн студент сиздин клиникаңызга ишке келсе, ал кандай деңгээлде болот? Ал эч нерсе билбейт. Бейтапка кантип жакындап, кандай мамиле кылууну да билбейт. Биз муну көп жолу айтып келгенбиз. Эгерде профессорлордун ооруканада иштөө мүмкүнчүлүгү болсо, алар өздөрү бейтаптарды көрүп, реалдуу практика жүргүзөт эле. Бирок алар медициналык окуу жайында кеңселерде отурушат. Абай Кабатаевич, бизди хирургия бөлүмүнө чакырдыңыз. Бул өтө маанилүү тармак эмеспи? Хирургическое отделение. Ооба, бул биздин хирургия бөлүмү. Бейтап өзү мүмкүн болушунча ыңгайлуу шартта болушу керек. Биз жогорку категориядагы аккредитациядан өтүү үчүн көп талаптарды аткардык. Оорулуунун жатаканасынын шарттары да абдан маанилүү. Аттестацию на высшую категорию – это вот это. Условия нахождения больных. У нас, посмотрите,
Бизде 1 жана 2 орунду палаталар бар. Бардык керебеттер функционалдуу. Аларды ар кандай формага келтирсе болот. Они делают, их можно сделать по-разному, наклон, уклон, чтобы было комфортно больным. Потому что... Мисалы өпкөгө жасалган операция менен бөйрөгкө же башка органдарга жасалган операциялар ар башка. Бейтаптардын ыңгайлуулугу үчүн керебеттерди да тууралаш керек. Точно так же больные должны более-менее комфортно себя чувствовать. Демек ар бир оорулуу үчүн өзүнчө шарт керек. Ооба, туура. Биз өлкөдөгү 1 наркоз менен 2 операцияны бир убакта жасай турган жалгыз клиникабыз. Сразу 2 операции. Допустим, на лёгкий. Мисалы өпкө операциясы менен бирге гинекологиялык же урологиялык операция өткөрө алабыз. Бейтап бир эле жолу наркоз алат, бир команда анын баш жагында иштесе, экинчиси башка бөлүгүндө. Другие работают. Бизде мындай көп учурлар бар. Кандай гана таң калыштуу болбосун. Себеби оорулуулар бизге бир гана оорулар менен келишпейт. Одним Алар 2-3 оорулар менен келишет. Ошондой эле алар анда да мында да операция жасатууга жетишет. доходит до того, что надо оперировать и там, и здесь. Ошондо операция бөлүмүндө 2 команда иштейби? Ооба, 2 команда бир эле учурда иштейт. Алар кантип координациялашат? Бул биз үчүн кадимки иш. Биздин адистер буга көнүп калышкан. Бул учурда негизги чечимди хирург эмес, анестезиолог кабыл алат. Не хирурги командуют, а анестезия. Демек ал башка адам болуп калабы? Ооба, операция учурунда анестезиолог командир. Сиз бейтаптын ыңгайлуулугуна көп көңүл буруп жатасыз. Бул эмнеге мынчалык маанилүү? Бейтап өзүнүн оорусу тууралуу билгенде анын психологиялык абалы өзгөрөт. Настроение абсолютно. Ооба, түшүнүктүү. Ал эми келечекте кантип жашоону билбей калат. Ал өлүшү мүмкүн. Бул анын психологиясына ушунчалык катуу таасир этет. Ошондуктан алар бизге клиникага кайрылууга мажбур болушат. Алар бул жерден жакшы шарттарды, жылуу кабыл алууну көргөндө кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн терс эмоцияларын биз менен бөлүшөт. Нормальные условия. Көрдүңүзбү, ушундай болуп жатат. Алар айыгып жаткан бейтаптардын арасында болгондо алардын духу көтөрүлүп, оптимизм пайда болот. Видите, получается. И когда они оказываются среди выздоравливающих больных, у них поднимается дух, появляется оптимизм. А Анан дарыгер аны менен кенен кесир сүйлөшүп, коркпоңуз, бул жерде сизге окшогон бейтаптар бар. Аларга да ушундай эле операция жасалышы керек деп айтканда, адамда ийгиликтүү жыйынтыкка болгон ишеним пайда болот. у человека появляется уверенность в счастливом исходе. Абай Кабатаевич, сиз бейтап дарыгердин өнөктөшү болушу керек деп жакшы сөз айттыңыз. Бирок жакында эле коронавирус пандемиясы учурунда биз дээрлик карама каршы көрүнүштү байкадык. Айрыкча адам бейтап боло элек кезде мен вакцинация жөнүндө айтып жатам. Сиз дем алуу органдарынын оорулары боюнча чоң адис катары ковид олутту келгенге чейин эле бул жаатта иштегенсиз. Бул боюнча эмне деп айтасыз? Биздин коом эмне үчүн мындай массалык вакцинага даяр эмес болуп чыкты? Ковид эле эмес, кийин кызамык сыяктуу башка оорулар да болгонда. Так не готовы к такой массовой вакцинации. Не только по ковиду, потом же была и корь, и все на свете. Биздин ооруканада ковидтик госпиталь болуп калды. Бирок биз аларды кантип дарылоо керектигин түшүнгөн эмеспиз. Ошол эле күндөрү биз Орусиянын Гамалея институтунун мүдүрү академик Александр Леонидович Гинзбург башында турган топ аденовирустук платформа негизинде вакцина ойлоп тапканын билдик. В России во главе с ее директором, академиком Гинзбургом Александром Леонидовичем изобрели на основе аденовирусной платформы. Ошол спутник вакцинасы туурабы? Ооба, биз ал киши менен совет мезгилинен бери жакшы тааныш болчубуз. Биз бир эле профессордон окуганбыз. Бирок ар башка адистиктер боюнча мен ага телефон чалдым. Чоң рахмат, ал дароо жооп берди. Биз азыр эксперимент жүргүзүп жатабыз. Келгиң келсе кел, сени да экспериментке алабыз деди. Биз бардык. Мен өзүм менен орун басарым Болат Габасовичти алып бардым. Биз ал жактан эксперименталдык спутник вакцинасы менен эмделдик. Моего зама. Мы еще вакцинировались экспериментальной вакциной. Сиз жеке өзүңүзбү орун басарыңыз менен чогуу? Ооба, мен жеке өзүм орун басар менен чогуу эмдөөдөн өттүм. Сизде чоң ишеним болгон турбайбы? Спутник вакцинасы Казакстанга келер замат мен үй бүлөмдүн баарын эмдеттим. Я сразу же привил всю свою семью.
балдарды дагыбы. Баарын эмдеттик, баарын. Эч ким ооруган жок. Биз эми бул коронавирус менен күрөшүүнү билебиз. Ковид деген эмне экенин билебиз. Бирок жалпы вакцина тууралуу айта кетейин. Совет доорунда ишке ашырылган вакцина системасы баладан тартып чоң кишиге чейин ден соолукту сактап калуунун эң мыкты ыкмасы болгон. Менин муунум, ата-энелерибиздин мууну баары вакцинадан өткөн. Ооба, биз вакцинациядан өткөнбүз. Албетте силер да Совет доорун көрдүңүзбү? Балким силер дагы ошол убакытты баштан өткөргөнсүздөр. Ал кезде баардык ооруларга каршы эмдөө жүргүзүлчү. Балдар шал оорусуна, чечекке, кызамыкка жана башка көптөгөн ооруларга каршы вакцина алышчу. Азыр биз бул ооруларды көрбөйбүз да. От полиомиелита, от противооспины, от скарлатины, от многих других заболеваний. Мы же их не видим. Ооба, көрбөйбүз. Анткени алар Совет доорунда жок болчу. Азыр кайрадан чыга баштады. Бул эмнеден болду? Себеби кээ бир акылдуу ата-энелер чоң тырмакча ичинде балдарын вакцинациялоодон баш тарта башташты. Ошол балдар чоңойду. Эми алардан кийинки муун дагы вакцинация албаган бойдон өсүп жатат. Буга чейин алар вакцинацияны көргөн да, сезген да эмес. Видели и не чувствовали вообще. Сиздин оюңузча адамдар эмнеге вакцинациядан баш тартып жатышат? Жөнөкөй эле билимсиздик. Элементарно. Ал эми дарыгерлерге болгон ишенимчи? Албетте ишеним төмөндөдү. Бул дарыгерлердин күнөөсү эмес, бирок дарыгерлерди тийиштүү деңгээлде кармап туруш керек. Аларга жакшы айлык төлөнүшү керек. Биз дарыгерлер айлык акыдан башка эч нерседен киреше таппайбыз. Эгер жакшы төлөнсө, ишке болгон кайтарым да ошого жараша болот эле. Получаем заработную плату. Если бы им хорошо платили бы, то и отдача была бы соответствующая. Казакстан эмнеси менен айырмаланат? Биз чоң өлкөбүз, территориябыз кең, бирок транспорттук логистикабыз начар. Жолдорго эми гана көңүл бурула баштады. Кышында оорулууну облустук ооруканага жеткирүү, санитардык камсыздоо жана санитардык авиация начар өнүккөн шартта. Жаман жолдордо дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан райондук оорукана болушу шарт. Мурда райондук оорукана толук кандуу иштечү, хирургиялык бөлүмдөр бар болчу. Баардык операцияларды ошол жерде жасачу. Мисалы, жатындан тыш кош бойлуулук, аппендектомия, холецистектомия, ашказандан кан агуу. Мунун баары райондук деңгээлде эле жасалчу. Азыр болсо райондук ооруканада эч нерсе калган жок. Баардыгын облустук деңгээлге чогултуп жатышат. Все это делали, или кровотечение там желудочное. Все это делали на районном уровне. А сейчас же там в районе ничего нету. Понимаете, все пытаются сейчас локализовать в области. Бул туурабы? Бул такыр туура эмес. Президентке рахмат. Ал бул боюнча атайын программа кабыл алды. Айылдык медицина тармагын өнүктүрүү боюнча туурабы? Туура, биз эми гана баштап жатабыз. Бирок биздин кээ бир жоопкерчиликсиз саламаттыкты сактоо жетекчилерибиз эмне кылды? Мен алардын ысымдарын атабайм. Алар акыркы медайымдарды жана фельдшерлерди чакан айылдардан алып кетишти. С маленьких поселков. Кайда алып кетишти? Райондук деңгээлде жоюп салышты. Акча жок, тейлебейбиз дешти. Анда 300-400 адам жашайт. Көбүнчө улуу муун. Алар медициналык жардамсыз калышты. Алар кайда барышы керек? Айрымдары райондук борборго көчүүгө аргасыз болушту. Себеби поликлиникага баруу керек да. И он вынужден просто переехать в районный центр только ради того, чтобы... Поликлиникага барып дарылануу үчүнбү? Ооба, поликлиникага барып көрүнүү үчүн. Жыйынтыгында 2000ге жакын келечеги жок айыл жок болуп кетти. Азыр алардан калган пайдубалдар эле турат. Имараттар да урап түштү. Мен өз көзүм менен көргөм. Мен бул чечимге таптакыр каршы болчумун. Муну жасоого болбойт деп айткан элем. Касым-Жомарт Кемелевичке рахмат. Здания даже разрушились. Я сам бывал там. Я был категорически противник этого. Я говорил, что этого нельзя делать. И спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, Бул кайрадан кайтарылып жатканы үчүнбү? Ооба, бирок кайтаруу оорураак болуп жатабы? Албетте, бузуу оңой, куруу кыйын дегендей. Дал ушундай. Абай Кабатаевич, дарыгер деген академиялык билим менен эле чектелбейт да. Бул кесиптин ичинде көп сапаттар болушу керек. Болбосо эң мыкты билимге ээ болуу менен ал мыкты дарыгер боло албайт. Бул сапаттарды сиздер да тарбиялайсыздарбы? Же алар адамдын табиятына жараша болобу? Однозначно. Есть, либо есть, либо нет. Тарбиялоо абзел. Даже работаю. Мен өзүм бул клиникада иштеп жатып, мыкты адистер бар экенин, бирок алар адамдар менен иштөөгө жөнтүмсүз экенин көрдүм.
эгоизм, текебердик. гордыня. Но Мындай адистерди кантип башкача жолго салса болот? Алардан да мыкты хирургтарды даярдап, аларга көбүрөөк бейтаптарды берүү керек. Мен акырында бул текебер хирургтарды четке жылдырдым. я их потихонечку выводил, так сказать, на уровень пассивного. Мисалы мурда бөлүм башчысы болгонун аткаруучу мүдүр сыяктуу кызматтарга алмаштырдым. Анын ордуна мыкты мүнөзү жакшы кесиптештерди жана бейтаптар менен жакшы тил табышкан жаш дарыгерлерди койгом. Лучше его, но у него хороший характер, он со всеми ладит, и у него все хорошо получается. Сиз адамдар менен жакшы тил табышкан дарыгер дегенде кесиптештери менен жакшы иштешкендерди айтып жатасызбы же бейтаптар мененби? Там отношения. Пациентам в первую очередь. Биринчиден бейтаптар менен. Биздин чоң көйгөй айрым дарыгерлер бейтаптарды өздөрү сыяктуу адисте ойлошот. Аларга жетиштүү түшүндүрмө беришпейт. Профессионалы, как он, и не объясняет пациенту. Вот я сделал. Мен сизге мындай операция кылам. Бул операциядан кийин мындай натыйжалар болот деп так айтып бериш керек. А когда ты рассказываешь пациенту, Эгер бейтап ишенип, эмне болуп жатканын түшүнсө, анда ал дарыгердин өнөктөшүнө айланат. способен эту операцию сделать, он становится твоим союзником. Чисто ментально. Психологиялык жактан алар бир команда болот. Ал эми дарыгер менен бейтап биргелешип иштегенде алар ооруну жеңет. Тогда они вместе побеждают эту болезнь.